Кымча белдүү кыргыз кызы, акыл кара чач, кыздын кыркчачы болуу деп байыртадан кыргыздар кыздарын жакшы баркта баалап өстүрүп келишкен. Энелер дагы ошол айтылган сынга карата кыздарын ар дайым намыскөй, акылдуу жана назик кылып тарбиялашкан. Убакыт өткөн сайын бардык нерсе өзгөрүүгө туш болуп, кыргыздын кыздары дагы өзгөрүп бара жаткан сыяктуу. Деги эле мурдагы кезде кыргыз кыздары кандай болгон? Учурда кыргыз кызы кимге окшош? Кыргыз кызы көбүнчө кандай жакка көбүрөөк өзгөрүп баратат? Оң жаккабы же терс жаккабы? Мына ушул туурасында бүгүн биз талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин талкууга бир нече коноктор келген. Аларды катар менен чакырып алып, кызыктуу маек куранга аракет кылалы. Ал эми азыр алгач мурдагы кездеги кыздар кандай болгон? Учурдагы кыздардан кандай өзгөчөлүгү бар? Мына ушул туурасында маалымат алыш үчүн студиябызга 4 баланын апасы, 15 неберенин чоң энеси болгон Шарипа Алымсейитованы, ошондой эле Бишкек гуманитардык университетинин маданият борборунун жетекчиси Чынара Салиеваны жана дагы кыздарга карата өзүнүн ой пикирин билдирүү үчүн келген коногубуз студент Максат Алиев уулу Дайырды студиябызга чакыралы. Келиңиз апа, кош келипсиз бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө. Бүгүн биз кыргыз кызы мурда кандай болгон жана учурда кыргыз кызы кимге окшош деген суроонун тегерегинде талкуу алган турабыз. Анан сизге суроо узаткым келип атат. Деги эле мурдакы кездеги кыргыз кызы менен учурдагы кыргыз кызынын айырмачылыгы чоң болсо керек апа, Албетте. Мурдакы кыздар кандайдыр бир башкача болчу. Ыйманга жакын, сылык, мүнөздөрү башкача, кулк мүнөзү, баскан турганы, өзүнүн турпаты, адамга кылган мамилеси менен. Азыркы кыздар айрым учурда мен баары эле ошондой деп айта алгандан алысмын. Азыркы учурда айрым кыздар кескин түрдө өзгөрүлдү деп айта аламын. Өзгөрүлгөн себеби азыр кандай десем, кыска кийинишет, өздөрүн бир башкача дүйнөдө жүргөндөй сезишет, айлана чөйрөнү кандай кабыл алып атат, аны менен иши жок, өзүнө жакса ошондой гана акыбалда жүргөндү каалашат. Сиз кандай ойлойсуз? Кыргыз кызы мурдагыга салыштырмалуу жакшы жакка көбүрөөк өзгөрдүбү же терс жагынабы? Жакшы жагына деп айта албаймын, андан алысмын. Албетте терс жагына өзгөрүлдү. Көбүнчө кайсыл жагынан өзгөрүү болгону сизди өкүндүрөт апа? Балким сырткы келбетинен болобу же талим тарбиялык жагынан болобу? Кайсыл жагы сизге көбүрөөк өзгөрдү? Эми сырткы келбетти бир заматта оңдоп койсо болот. Ички дүйнөсү, кыздардын ички дүйнөсү өзгөрүлдү. Демек коомго жараша өзгөрдү. Коомго жараша өзгөрүлүп атат го деп ойлойм. Сизге суроо узатайынчы. Деги эле кыргыз кызы кайсыл учурдан баштап тез өзгөрүүгө туш боло баштады? Эмне үчүн бизде кыргыз кыздар өзгөрүүгө учурап жатат? Өзгөрүүгө учураганынын жакшы жагы ар бир өзгөрүп жаткан, өсүп жаткан, өнүп жаткан коомдо ошол көз карашы, айлана чөйрөдөгү маалыматтарга ылайыктуу алардын өздөрүнүн алып жүрүүсү, кийинүү стилдери да өзгөрүүгө дуушар болот. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Мисалы үчүн биз мурда байыркылар кийгенде азыр көчөгө кийип чыккыла десек, эч ким кийип чыкпайт. Себеби дегенде ал азыркы иштөө шарттарына ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн да. Анан баягы эгемендүүлүк алгандан кийин 90-жылдан кийин баардыгыбыз эгемендүүлүктү эки эселеп ашыкча пайдаланганга өтө баштадык да. Акылы жеткени да, жетпегени да, табити бары да, жогу дагы массалык түрдө ошону туурап кийине баштады. Демек эгемендүүлүктү алгандан кийин чоң өзгөрүүгө туш болдук. Чоң өзгөрүүгө туш болдук. Ал учурда жалпы мамлекетте хаос пайда болгон да. Мына ошон үчүн ошондон тенденция өсүп келип туруп, азыр бардыгы жанагы батышты туураганды кээ биркилери өнөр катары көрүп, анан батыштын кийген кийимин, жаргондорун, сүйлөгөн сөздөрүн бардыгын кабыл алууга берилип башташкан да. Деги эле учурда кыргыз кызы кимге окшош? Деги эле бүгүнкү күндө кыргыз кызы кимге окшош деген суроого мен ачыгын айтайын, билбейм деп жооп берем. Кимге окшотканда азыркы күндө кыргыз кызын кимге окшошду билбейм. Бирок эгер кечээки күнкү кыргыз кызы кимге окшош же кандай болгон десеңиз, мен биринчи эле очередте Курманжан Аткан эбизди мисал келтиришим мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө кимге окшош деген суроого мен чындап азыр бул суроого өзүм да жооп таба элекмин. Кимге окшотсом?
эч кимге. Деги эле учурдагы кыздарды сиз көбүнчө кандай десем эми кыргыз кызы деп сиз кандай кызды элестетесиз мисалы? Кыргыз кызы сөзсүз түрдө бул мурда да бүгүн да эртең да болот. Чырайлуу болгон, сулуу болгон. Негизинен ушундай ыйманы бар, уяты бар. Өзүнүн алып жүрүүсү жакшы, мисалга улууга урмат, кичүүгө ызат дегенде сылык болгон. Алым айткан экен, суроо берген экен. Эмне үчүн аялдардан президент же премьер-министр ушундайлар чыкпайт десе, жанакы эжебиз, апабыз жооп берген экен. Биз президент болгонго караганда президенттерди тарбиялап өстүргөндү жакшы көрөбүз деп. Ошонун сыңарында эле качан гана биздин кыздарыбыз оңолмоюнча биздин мамлекетте өнүгүшү кыйын деген маселе бар. Мисалы бул жерде айтып атышпайбы, бул деген замандын талабы. Эже айтып атпайбы, бул закон ченемдүү көрүнүш деп атат да. Закон ченемдүү көрүнүш деп ойлосок, мисалга, мен бул апага кайрылгым келет. Апа, сиздин мисалга мурдагы иштеген убагыңызда жол салынып, жосу узунураак көйнөк кийинип иштегени сиздин жумушуңузга тоскоолдук кылганбы? Эч убакта тоскоолдук кылган эмес. Демек, буну заманга шылтоо, мисалга бүгүнкүнүн агымына шылтоо бул жөн гана бир шылтоо болушу мүмкүн. Себеби эгер заман өзгөртсөк, кечээки эле күн, кечээки эле ай, кечээки эле немелер дегендер заманга шылтагандын кереги жок бул жерде. Жөн гана шылтоо. Жөн гана шылтоо бул. Келиңиздер, анда мындай кылабыз. Бүгүнкү биздин темага карата атайын биз учурдагы кыздардын жана мурдагы кездеги кыздардын сүрөттөрүн чогултуп атайын слайд жасаганбыз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Батырлардай кылыч чалып душман чабышкан, ат үстүндө найз ойнотуп жоонун сайышкан. Жаңыл мырза кыз сайкалдай кыргыз кыздары даңкталышып тарых беттен орун алышкан. Кыргыз эли сыймыктанган, биз бололу журтубуздун кыран кыздары. Ишеничти актай алган, биз бололу элибиздин чыган кыздары. Ала тоодо ялп манасты жөлөп таяган, шер тукуму семетейди баркта баяган. Каныкейди ай чүрөктөй энелери биз, жары болуп батырларды сүйүп баалаган. Кыргыз эли сыймыктанган, биз бололу журтубуздун айкөл кыздары. Ишеничти актай алган, биз бололу элибиздин асыл кыздары. Ар намысты абийирди бийик кармаган, эли үчүн эч жүрөгүн дилин арнаган. Курманжандай уркуядай энелери биз, кайрат менен журт башкарып улут барктаган. Кыргыз эли сыймыктанган, биз бололу журтубуздун дапка кыздары. Ишеничти актай алган, биз бололу элибиздин даңктуу кыздары. Чырайынан асмандагы айгын уялган, нуру чайылган жүздөрүнөн жүрөк кубанган. Бүбү сара татты бүбү эжелери биз, сулуулуктун пери болуп кууга айланган. Кыргыз эли сыймыктанган, биз бололу журтубуздун сулуу кыздары. Ишеничти актай алган, биз бололу элибиздин аруу кыздары. Кыргыз эли сыймыктанган, биз бололу журтубуздун кыран кыздары.
Учурда кыргыз кызы заманбап стиль менен кетип баратат. Бул туура багыт деген ой пикир менен келген Айзирек Аятбек кызын, ошондой эле кыргыз кызы ыймандуу болуп баратат деген ой пикир менен келген Таалайкүл Кадыралиеваны студиябызга чакыралы. Учурда дегеле кыргыз кызы кимге окшош? Мезгил өткөн сайын биз заман талабына жараша жашап атабыз. Мурдагы кезде кыргыз кызын жогоруда биз көрдүк, бир башкача, сырткы, эң жөнөкөй сырткы келбейт. Анан учурда айтып атат, бизде даярдагы дегеле кыргыз кызын мен көрбөйм деп атат да. Кыргыз кызын көрбөйм деп атат. Чындыгында адамды кийимине карап тосуп алып, акылына карап узат деген сөз бар. Биз балким чоң бир өзгөрүүгө туш болуп аткандырбыз, же бул жакшы эле көрүнүшпү? Менин көз карашым жакшы эле. Анан сиз айтып кеттиңиз, бул ошол илгери кыргыз кызы башкача болчу депчи. Кыргыз кызы ооба башкача болчу. Себеби ошол учурда шарт ушундай түрткү берген, узун кийип жүргөнгө кыргыздар көчүп конуп жашаган эмеспи? Ошон үчүн жанагындай көчкөндө ар кандай мезгилдер болгон, суук болгон, ысык болгон дегендей. Сууктан коргонуш үчүн узун кийинишкен, бетин жаап жүрүшкөн. Ысык болсо деген ысыкта ысыктан коргонуш үчүн бетин жаап жүрсөк десек болот. Ал эми Дайыр мырза айтып кетти, мен кыргыз кызын учурда көрө албай жатам депчи. Кыргыз кызы уяттуу, намыстуу болуш керек деп. Бул жерде кыргыз кызын кебетесинен же болбосо сырткы кийиминен аныктаганга аябай кандай десем, мен терс көз караштамын. Кыргыз кызы биринчиден бул тарбиядан болуш керек. Сиз уяттуу, намыстуу кыргыз кызын көрсөңүз, анда карындашыңызды же болбосо эжеңизди биринчи өзүңүз тарбиялашыңыз керек. Келиңиз. Дегеле учурда кыргыз кызы кимге окшош? Кыргыз кызы ошол эле кыргыз бойдон эле келет, жана эле айым айтканыбыздай. Бирок анын кийинген кийими, турган турпаты азыркы убакта ата энелер айтышат, дагы азыркы жаш ата энелер айтышат да, биз кыздарыбызга алыбыз жетпей калды дейт. Эмне үчүн? Анткени ал эң биринчи энеден башталат да, тарбиячы. Эң биринчи фундамент жакшы куюла турган болсо, анан аркысы же чөйрө же башкадан зависеть этиш мүмкүн эмес. Эмне ыйман кетип баштаган сайын адамдын сырткы келбетиндеги сырткы кийимдери четинен чечилип баштайт. Кыргыз кызын жогорудагы сүрөттөгүдөй болгон кыргыз кызын көрө алабызбы? Жогорудагы азыркы убакта бул суроого эч ким жооп бере албайт деп айта алам. Себеп дегенде биз элестеткен кыргыз кызы бул Курманжан энебиз. Биз элестеткен кыргыз кызыбыз бул Каныкей энебиз. Азыркы убакта биз кыргыз кыздары илим жагынан өнүккөндүр, бирок башка жактарынан батыш чөйрөсүнө батып кетип баратат деп ойлойм да. Азыркы кыргыз кыздары менин оюмча терс тарапка өзгөрүп баратат. Себеби дегенде мурунку кыргыз кызы менен азыркы кыргыз кызын салыштырууга болбойт. Бул жерде айтып атасыздар, заманга жараша өзгөрөт деп. Заманга жараша биз заманга шылтай беребиз. Керек болсо биз ар бирибиз ошол өзүбүз жашап аткан коомубузду өзгөртсөк болот. Арыбаңыздар, эжелер, апалар, сиздин оюңузга кошулбайт элем. Себеби ушул учурда кыргыз кызын көрө алган жокмун дейсиз. Кыргыз кызы бар. Ооба, моюн калам, азыр деле терс көрүнүштөрдү жасаган, баягы кыргыз кызынын намысына шек келтире турган нерселерди жасаган кыздар бар. Бирок ошол эле учурда кыргыздын жүзүн тааныта турган кыздар аз эмес деп ойлойм. Мисалга кыргыздын жүзүн тааныта турган кыздарга кимди мисал келтире аласыз? Көп эле. Мисалга? Мисалы азыркы учурда көп эле болуп атпайбы? Мисалы сөзсүз эле кыргыз кызы бетин чүлбөттөп алып же упузун кийип алып. Жок, мен сөз чүлбөттөп алып же узун кийип алып деп аткан жокмун. Мисалга кимдер? Сиз бул жака суроо бердиңиз го жана. Сиз деген сиздер мурда деген ушунча узун кийинип башыңызга жолук салып алганда же эч кандай ыңгайсыздык, тоскоолдук жараткан эмес беле деп апа жок деп жооп бере турабы? Азыркы учурда деле дене башыбызды жапкан, өзгө ылайыктуу кийинип алып жүрсөк өзгө туура эле болот деп ойлойм да. Азыркы мисалдар катары бизди көп эле кыздарды көрүп атам. Сиз билбейм, кандай гана меске негизи кошулбайм. Түшүнүктүү. Мен жооп берсем, бул жакта бирөөкөсү заманга шылтады, замандын талабы болуп атат деп. Заман талабы эч качан, мен оюмча, эч качан заман талабы бул кийимге же сырткы келбетке боенууга башка болбосу керек деп ойлойм. Заман талабы эмнеге болот? Заман талабы адепке болот, тарбияга болот, ыйманга болот, билимге болот. Бул жакта бул кыз айтып атат ошол эле заман талабы деп. Бул кызыбыз айтып атат, аялдардын үстүңкү кийими канчалык чечилген сайын уятсыйы ошончолук жоголуп баратат деп. Бул жерде бир маселе бар. Булардын хиджаб маселесине келсек, хиджаб маселесин толук түшүнүп туруп, анан кийин кийиш керек.
эгер ал нерсенин канчалык маанилүүлүгүн ал жерде канчалык милдет барлыгын түшүнбөсө анда таптакыр эле кийбей эле коюш керек деп айтам. Бул жерде мисалга ошол эле хиджаб кийген кыздарды карасак жигиттер менен жетелешип жүргөн болушу мүмкүн. Аны ойлоп коем, байкуш бул жолдош экен деп ойлойм, жакшы оюнда. Бул нерсенин экинчи жагы бар. Мисалга хиджаб кийген кыздардын экинчи маселеси бул психологиялык жактан алып караганда көпчүлүк кыздар, эгер пайызга салсак, көпчүлүк кыздар турмушка чыгуу максатында да бул нерсени аткарышты деп мен айта алам. Себеби статистикага тарасак бул ошондой эле. Кыргыз кызы бир кандайдыр бир деңгээлде орус тилинде айтканда бир маска жабынуу жагына да болуп баратат десек болот да, Ошондой максатта эле колдонулуп атат бул кийим маселесин. Себеби бул факт. Куранда Аксап сүрөсүнүн 59 аятында айтып жатат: "Эй пайгамбар, жубайларыңа, кыздарыңа жана момундардын аялдарына айткының үстүнө кенен кийимдерин жабышсын, анткени алардын кор болбоосуна жана алардын ушу кадырына шек келтирбеси үчүн" дейт да. Аллах Таала албетте мээримдүү жана ырайымдуу деп жатат да. Бул эми кийим дегенде эле эң биринчи Аллах Таала ошо Куранда айтып жатат, аялдардын кадыр баркын көтөрүп бир гана биздин кыргыз элибизди эмес, эң биринчи ошо кыргыз элин жараткан, бүткүл адамзатты жараткан Аллах Таала Куранда айтып жатат да. Бул биз үчүн эң жакшы нерсе экендигинчи. Ошо менен жашай турган болсок, бул дүйнөдө дагы бактылуу болобуз. Демек мындай десек болобу, учурда кыргыз кызы кимге окшош жана кайсыл жагында көбүрөөк болуп баратат? Демек учурда баягы хиджаб кийгендер да көбөйүп баратат, чынбы? Кыргыз кызы баягы ыймандууларга окшошуп, ыймандуулук жакка багыт алып баратат көбүрөөк десек болобу? Антип айтсак дагы болот. Биз эми өзгөрүүдө сөзсүз түрдө эле эми кийим жагынан эмес, балким ошо бул агабыз айткандай, илим жактан да көйнүксүк болот да. Тамекилерди тартып түшкөн сүрөттөрү бул биринчиден кыргыз кыздары эмес, алар көбүнчө түрктөрдүн, башка бир улуттардын кыздары да. Аны ошону мындай чаташтырбаш керек деп ойлойм. Бул албетте кыргыз кыздары эмес, мен муну билем, бул түрктөр. Бирок бул жерде мен муну кыргыз кыздары кылды деп айткан жокмун. Буну мисал катары айттым. Сиз айтып атасызбы, заманбап стиль менен кетип баратабыз депчи. Мурдагы кездеги нукурак накта ушундай сырткы келбетибизден баштап ички жан дүйнөбүзгө чейин окшошо тургандай кыргыз кызына мындай багыт алсак болбойбу? Заман ага мындай бизге азыр мисалы сизге мындай жакпайбы? Мындай кийген бул кийимдер албетте бул биздин кыргыздын улуттук кийими, мен муну барктайм, баалайм. Жана учуру келгенде мен деле кийем. Себеби мен милдеттүүмүн. Бирок азыркы заманда, азыркы учурда мен кийбейм деп айта алам. Себеби кыргыз көйнөк кийип мен азыр көчөгө чыккандан уялам. Себеби замандын талабы ушундай. Иш чарага бараткан бой. Ооба, эч кимге жакпайт андай кийип жүргөнчү. Сизге да жакпайт? Жок, мен кийбейм деп так айта алам. Азыр кийип келип алган жокмун, ал жазга ылайыктуу кийим болгон үчүн мен улуттук кийимдерим бар да, атайын өзүбүздүн оймолу жайында көбүнчө ошону кийем. Мен аны кийип жүргөндө ушунчалык өзүмдүн кыргыз экенимди сезип, мындай патриоттук сезимдерим аябай ойгонуп, мага сырттагы элдердин көз карашы да башкача болот да. Мисалы апалардай, чоң апалар автобустарга чыксам, "Ай кызым, баарыңар ушинтип кийинсеңер" деп мындай баары сыйлашып, мырзалар деле, кыздар деле баардыгы суктанышат да. Мисалы сиздей кыздар деле мен ал көйнөктөрүмдү кийип көрүп туруп суктанышат да. Уялбаш керек, кыргыздын азыр аябай сонун кийимдери чыккан, кийсеңиз сонун жарашат да. Ооба, сонун жарашат. Бул жерде кандай десем, сиз кыргыз көйнөгүн кийип, улуттук көйнөктү кийип сиз азыр көчөгө чыга аласызбы? Чыга алам. Чыгып эле жүргөм. Мисалы учурда баягы кийинген стиль менен сиз айткандай заманбап кийинүү менен көчөгө чыгуу бул уят эмес, жакшы көрүнүш деп атпайсызбы? Анан биз башка өлкөлөрдү туурап оомолук кылып кеткен жокпузбу? Албетте, кыргыз кызынын кийинүүсү Европа тарапты көздөй угуп баратат. Анан айта кетчү нерсе, бул жерде кыргыз кызы кыска кийинип же аябай эле ачылып кетсе, бул ыймандын жоктугунан эмес. Ыйманы ал ичинде, кыздын ичинде, сырткы келбетинен ал билинбейт. Салыштырбаш керек. Ал эки башка нерсе. Бул жакта айым өзүнүн айткан суроосуна өзү жооп берип жатат да. Биз ошо кыргыз кийимин кие албайм, уялам. Биз өзүбүз батыш жака ооп баратабыз депчи. Мына ушул жактан көрүп атабыз, биздин батыш жака ооп баратканыбызды. Демек кыргыз кызы батыштыктарга окшош. Ушул жака ооп барат. Келиңиз, Чынар эже, ой пикириңиз барбы? Бүгүнкү кыргыз кызынын образы дегенде кээ бирлери арабтарга окшоп кетти дейт. Мисалы кийинүү стили тиби. Анан экинчиси Европага окшоп кетти дейт. Ошондой талаш болот. Бирок бул жерде бул талаш. Бирок бул жерде бир нерсени адаштырбагыла да. Бул жерде сырткы кийим жөнүндө болуп атабы? Же ички тарбия жөнүндө болуп атабы?
ошол экөөнү чатыштырбаш керек. Курманжан датка Музафар бийге жолуга турганда Музафар бий мынтип айткан: паранжы жамынып келсе мен аял киши менен жолукпайм деген да. Дегенде Курманжан айткан: кыргыздын айымдары паранжы жамынып чүмкөнүп жүргөн эмес. Мен паранжысы жок кабыл алса жолугамын деген. Ошондо паранжы жаманбай боз үйдөн Музафар бий менен жолукканда ал ушунчалык сыпалык менен кабыл алган. Баягы күнү мен маршруткадан баратсам бир кыз түшө калды эле, элдин баары чочуп кетти. Тырмагы да көрүнбөйт, неме көрүнбөйт, жана нинза деп кой, көзү эле көрүнөт. Башканын баардыгы капкара. А бизде кара кийинген эмес, апа? Кыргыз кызы экенби ал? Кыргыз кызы болуп атпайбы? Ал кимге окшош мисалы, кыргыз кызы? Ошондо ал деген арапты. Демек сиздин оюңузча азыр кыргыз кызы Европага жана арабтарга окшош бараткан. Ооба, ошондой болуп атат. Энелик тарбия өксүк болгондо бала качан өзү каалаганды кылып баштайт. Үйдөгү тарбия жетишсиз болгондо. Себеби көпчүлүк энелер Россиялап кетип атышат. Туугандарынын 35-чи бир туугандары карап калып атат. Ошондуктан тарбиянын жетишсиздигинен, жанагы маалыматтуу эместигинен, мисалы исламды толук түшүнбөй туруп, ким абдан туура айтты. Мен кошуламын, жанагындай өзү түшүнбөй туруп, анан жамынууну кажаты жок. Аны мода катары жамынып алам, бирси күнү кайра ачынып алып жүрүп атпайбы? Мына ошондой жеңилдикке берилбеш керек. Учурда кыргыз кызынын жүрүм туруму, анын келбети туура багыт менен кетип бара жатат. Себеби бул өнүгүп бара жаткан мамлекеттерге туура эле көрүнүш деген ой пикир менен келген Кыргыз телерадио корпорациясынын журналисти Маданбек Талайбек уулун студиябызга чакырабыз. Деги эле учурда кыргыз кызы кимге окшош сиздин ой пикириңизче, жана канааттандырарлыкпы кыргыз кызы дегенде? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Азыркы учурда кыргыз кызына окшош да. Себеп дегенде азыр бул жактан Адилет мырзабы? Дайыр мырзага сөзүнө кошумча кылып кетейин. Сиз айтып атасыз, бир айды ала албай жатып, топ жылдыздарга ашык болуп атасыз да. Кыргыз кызы азыр замандын талабына ылайык биринчиден, экинчиден суу кайсыл жака ага турган болсо, балык ошол жакты карай сүзөт да. Анан кыргыз кызы кийинүү стили башка болгону менен анын жан дүйнөсү, руханий байлыгы өлгөн жок. Анын жүрөгүндө кыргыз деген гана, тамырындагы кызыл кан кыргыздын кызы, кыргыздын каны. Кыргыз кызы биз Европага көбүрөөк окшоштуп атат же арабтарга окшошуп кетип баратат деп атат. Мисалы сырткы келбетин ала турган болсок, биз ошентип башка жакта болуп кете берип кыргыздын нукура бир баалуулуктарын жоготуп албайбызбы? Азыркы учурда биздин эң жакшы дүйнөлүк деңгээлге чыгып аткан улуттук кийимдерибиз бар. Ошону кийебиз. Бирок биз аны күнүгө кийип жүрүү, мисалы улуттук кийимдер кийип жүрүү, жашоо шартына байланыштуу же болбосо жагдайга, өз учуруна байланыштуу ыңгайлуу болбой калышы мүмкүн. Эмнеге ыңгайлуу болбой калышы мүмкүн? Илгертеден биздин кыргыздардын жашоо шарты башка болгон. Жашоо шарты кандай болгон? Жашоо шарты тоодо жүргөн, жайлоодо жүргөн. А биздин азыркы учурда мисалы кыргыз кыздары кийип күнүмдүк автоунаада жүрүшү мүмкүн эмес. Албетте бар өзүнө чакан, стилдүү кийилген кийимдерди. Аны дагы кийбей жүргөн кыздар жок деп айтууга мүмкүн эмес. Мисалы сиздин жаныңызда отурган кыз, жана жогоруда да сүрөттөрдү көрүп кеттик. Мисалы жаныңызда отурган кыздын кийимине туура келет ошолчу. Биздин апалар, мурдакы апалар ошондой эле көйнөктөрдү кийип жүрүшкөн, жабык узун. А бул ыңгайлуу эле жүрөт го. Эч бир жүдөгөн жок, эч бир ыңгайсыздык жаралган эмес. Бир нерсени көз менен көрөрдү, акыл менен ойлонуш керек да. Сиздин менин суроомду, жообумду кичине туурараак кабыл алсаңыз жакшы болмок деген ойдомун. Кыргыздын кайсы, мисалы анда сизге тууралап суроо атайын. Кыргыздын кайсы кийими ыңгайсыз кыргыз кыздарынын? Мисалы элечекти айтып аткан болушуңуз мүмкүн. Элечектен сырткары кайсы кийими ылайыксыз болушу мүмкүн учурда? Мисалы кыргыздын шөкүлөсүн айталы. Ал шөкүлөнү турмушка чыгып аткан учурда кийишет. Жок, мисалы шөкүлөсүн айталы. Анын өз орду бар, туурабы? Ооба. Өз орду. Айтып атпайм, анын орду турмушка чыгарым алдында кийген. Азыркы учурда кыргыз кызы улуттук кийимди күн сайын кийип жүрүүгө
сиз жооп бере аласызбы, мисалы ыңгайлуубу? Бүгүнкү күндөгү кыргыздын кызына окшош болгону замандын талабы деп атасыз. Чынбы? Эгер замандын талабы десек, кыргыздын кызына окшош болсо, бул апаларыбыздан сурайлы. Апа, мисалга сиздер мурда парктарда жигиттер менен жетелешип жүрсүздөр? Эгер кыздардын кийимдери өзгөрбөсө, бирок жан дүйнөсү ошол бойдон болсо? Албетте андай эмес. Чындыгында азыр ушундай эме кыйын болуп атат да мага дагы. Мен деле ушундай өкүнүчтөмүн, что азыр кыргыздын кыздары чын эле биз ушу шартка ылайыктуу офисте иштесек офисный стиль менен жүрүшүбүз керек. Медреседе окусак медресенин эмеси менен жүрүшүбүз керек деп өзүнчө эле бир кандайдыр бир мындай эме болуп кетти да. Мыйзам чыгарып. Бөлүнүү кандайдыр эме болуп кетти. Кол кармашып эметсе, тим эле бүткөн боюң эмет чоочуп ушундай жаман эме болуп ызаланып кетчүбүз. Мен студент кезде ошончун мени кармап же бирдеке эмет койсо ызаланып кетчүбүз. Азыркы кыздар чындыгында эле көчөдөн көрсөң кармашып алып деле, туруп алып деле, бир убакта карасаң баягы улуу сөздү уят жок, кучакташып алып эле мындай көзгө илбегендер деле кезигесиң. Кыргыз кызынын деген азыр да болсо жүрөгүндө кан ойнойт, кыргыз деп кан ойнойт дедиңиз. А мен бул сурооңуз, сиздин оюңузга кошула албайм да, толугу менен кошула албайм. Себеби дегенде кыргыз кызынын кан ойносо, анда кыргыздар биз деген ачык кийинишибиз мүмкүн эмес эле. Ошону менен бирге эле ачык кийинип алганыбыз аз келгенсип, кыргыз деп каныбыз ойносо, азыркы кыздардын көпчүлүгүн карасаңыз, эми баары эмес, бирок көпчүлүгүн карасаңыз, кыргыз тилин да унутуп бараткан сыяктуу да. Адамга эң оңой нерсе сай-сайлат акыл айтуу болуп эсептелет да. Сиз кыргыз кызы, мисалы бул жакта оң жагымда отурган бийкеч кийинип турат турабы? Сиз өзүңүздү күзгүдөн карап көрдүңүзбү? Сиз кандай кийинип турасыз? Ошол биздин сөз кылып аткан жерге талабыбызга жооп береби? Мен айта алам, жооп бербейт. Ошондуктан мен айта алам да, адамга эң оңой нерсе сай-сайлат акыл айтуу деп. Ана 1 минутта кечирип коюңуз. Бул жакта айтып атасыз, сиз Дайыр мырза, мен жообума карата апага суроо бердиңиз да. Бул жакта сиз бир алакандан эч качан чаң чыкпайт. Кыздар жетелешип жүрөт деп атасыңар. Ошол жетелешип жүргөн сиз менен жетелешип жүрөт. Биз мырзалар менен жетелешип жүрөт. Ошону билип коюңуз. Мен бул Байкеге кошулам, бул эжеге каршымын да. Анткени деген кыргыздын каны ойногон кыздар жок деп атат да. А мейли де бизден жашоонун агымы менен агылабыз да. Биз көчмөндүк турмуштан эле бүгүнкү жашоого келип калган жокпуз. Орус эл менен аралаштык, анын аң сезимине калыптандык, андан кийин эгемендүүлүктү алдык. Чоң дүйнө менен аралашып атабыз да. А бүгүнкү жашоо ошонун талабы деп ойлойм. Эми мына ар бир адам баласы ойлонуп, аң сезим өнүгүп атат дагы, жакшы жакка болуп баратабыз. Көйнөктүн кандай ылайыктуусу бар, кандай болгондо кандай болот депчи. Кийим менен адамдын ички сезимин, аң сезимин деген салыштырып караганга болбойт. Негизи бир нерсени өзгөрткүң келсе өзүңөн башта дейт го, ар ким өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө жооп бериш керек. Мен азыр айта алам, сиздин сүйлөгөн сөзүңүз өзүңүздүн турпатыңызга жооп бере албайт деп. Сиз айтып атасыз, жаңы эле биз деген орустар балким ошондой кийсе биз узун кийип калмакпыз деп. Эмнеге биз орустарды туурашыбыз керек? Эмнеге орустарды туурашыбыз керек да? Биз деген кыргыздар. Келиңиздер. Кийинки мырзага. Биринчи 70 жыл атеисттик доорго чыдап жолугун чечпей келген ушу энебизге бир кол чаап коелучу. Азыр мен маалыматтарды айтам, эч кимге эч жака агитация кылбайм, өзүңөр жыйынтык чыгарасыңар. Түркмөнстанда дагы эле улуттук кийимине өтө катуу басым жасалат. Балдары топу кийет, кыздардан топу кийет, кыздар чачын өрүп жүрүшөт, иш-чаралар бардыгы ошондой, дагы эле мамлекет өнүгүп атат. Эми бул жерде чыккан дагы бир сөз. Мезгилге, доорго жараша, талапка жараша деп атабыз. Дүйнөдө талап болуп атат, окугула дегенчи, билим алгыла деген, бир нерсени ачкыла деген. Кыргызстан эмне кылып атабыз азыр биз? Кайсыл жакта мактанып атабыз, ушу талап ушинтип атат эле депчи, кийимибизди болуп атат. Европа азыркы биздин кыздарыбызга окшоп кийингендей элестетесиңер. Европада чыныгы турмушта жашап аткандары, тиричилик кылып аткандары андай кийинбейт азыр. Дагы эле узун кадимкидей эле кийинип жүрүшөт. Сойку канада же болбосо бизге жөнөтүп аткан кинолорунда гана ушундай кийимдер бар. 90-жылдан кийин эгемендүүлүктү алдык. Эже айтты, хаос башталды бизде, чындап эле, тартипсиздик башталды. Бул жака НПОлор келе баштады, чет элдик уюмдар, эл аралык уюмдар. Алардын өзүнүн саясаты бар, биз ошону туура түшүнүбүз керек. Бизде изоляция жок болуп калды, эч нерсени коргоно албай калдык. Бергенин бергендей жедик, айтканын айткандай кылып атабыз. Азыр тартипти айтып кетти, бул жерде талим тарбияны айтып кетти.
аял кишиникичи үй бүлөдө аял киши башкарыш керек экен деген да нерселер башталды. Мына жерде гендик теңдик деген семинар өтүп коет НПОлорчу. Аялдарды чогултат, кыргыз аялдарын. Ушундай кылыш керек, силердин укуңар деп силер атат. Неге эриңерге баш ийишиңер керек дейт. Ошону барып туруп анан кийин тамагын жасабасын, кийимин үтүктөбөсүн кыздарыбыз, катындарыбыз чыгып атат. Бул маалыматтар. Арабтардыкында ошондой, мен нейтралдуу карайын, арабтардан ошол эле нерсе. Чындап эле жоңуна жабын кыла деген, хиджаб кийгиле деген сөз жок ал жерде. Жабын кыла, ошону туура түшүнө эле. Эже сизге чоң рахмат, сизге да рахмат ушул эле. Жакшы, келиңиз. Бул жакта ой пикирлер. Илгерки эле сиздердин учуруңуздарда эле биздегидей мүмкүнчүлүктөр, условия болгонбосо интернет же болбосо компьютер баардыгыбызда сотко бар. Балким биздин адип ахлагыбызды, жан дүйнөбүздү ушулар жардылатып жаткандыр. Сиз кандай ойлойсуз? Балким бул бизге терс таасирин тийгизип жаткан жокпу өтө эле? Эми ал өсүп өнүгүү болуш керек да. Өсүп өнүкпөсөк биз анда жабайы боюнча кала бермекпиз да. Бул жакта интернет же башкаларды таасир тийгизип атабы деген суроо азыр. Мисалга алалы, бычакты алалы. Бычакты картошка артыш үчүн, нан кесиш үчүн, башка максаттарда пайдалансын деп чыгарган туурабы? Интернет деле ошондой. Мисалга бычак менен адамды өлтүрсө деле болот. Интернет менен деле адамды ууласа болот да. Биздин не максат? Кандай максатта колдонушубуз ошол нерсени? Кандай максатта пайдаланышыбыз биздин? Эгер жакшы жакка пайдалансак, демек соц тармактар, интернет биз үчүн жакшы. Эгер ошону биз башка максаттарда колдонсак, бул чоң маселе. Кыргыз кызы кандай дегенде жакшы мындай толук сүрөттөлгөн жок да. Мисалы кимге окшош? Мисалы Манас эпосун окуганда кыргыз кызыны кымча белдүү, алма баштуу, жибек чачтуу, мойнун ипичке деп сүрөттөйт да. Демек чыныгы кыргыз кызы бул бетин жамынып, башын жамынып жүргөн эмес да, турмушка чыкканга чейин элечек кийген эмес, чачын өрүп алып жүргөн, мисалы чачын көрсөтө эле жүргөн да. Улуттук кийимдер азыркы заманга жараша кийимдер чыгып атат туура, бирок ыңгайсыздык сөзсүз жаралат да. Мисалы Шотландияны алсак, мурда эркектер аякта юбка кийген да, мисалы улуттук кийимичи азыр антип кийинишпейт го. Эмнеге биз ошону эметпейбиз да? Мындай апа айтып атат, мисалы мен жолугун чечишкен эмесмин, узун эле кийинип жүрөм деп, эми сиз кийинет экенсиз, бирок мен көчөгө чыкканда мындай көп апаларды көрө албайм да. Азыр деле мисалы жолугун чечип, чачын кыска кылып, кыркып, мисалы демек кыргыз кызынын өзгөрүүсү, бул өзгөрүп кетүүсүнө бул апалардын дагы таасири тийет. Алар кандайдыр бир өлчөмдө таасири баары бир тиет да. Мисалы алар өздөрү көрсөтүп, мисалы үлгү болуп бериш керек да. Биз мурдагы силердей студент учурубузда улуттук кийим кийүү үчүнчү ар кай жака барып араң тапчубуз да. Өтө кыйын болчу улуттук кийим таап кийинүү. Жана иш чараларга табыш үчүн дагычы. Эми ошондо эле баягы бизде эмне болгон экен да, абдан кыйынчылык менен улуттук кийим кийип туруп иш чарага катышты деген аябай сонун нерсе болчу. Азыр эми салыштырып көрсөңөр, азыр ар бири тигип калды азырчы. Могу жерде жана көрбөдүкпү? Аябай сонун кийимдерчи. Ким суктанбайт, суктанып кийгин келет. Бирок алар өтө кымбат. Ошо жерин айтпай атасыңар да. Адамды, кызды көргөндө сырткы кийимине карап туруп, анын ички адебини, ички ыйманын көрө алабыз да. Ал канчалык узундугуна карап туруп биз анын ыйманын билебиз. Андан сырткары бул жерден көчөгө кийген ыңгайсыз дегенде, жана сиз айткандай, азыр кыргыз кубанычтуу жери кыргызча кийимдер чыгып атпайбы? Чепкендер, чапандар, кемселдер чыгып атат. Атайын офиске ылайык, кечеге ылайык, окууга ылайык, даже студенттер кийип ататчы. Бул албетте кымбат, бирок сүйүнүчтүүсү бул азыр көпчүлүк эле кийип атат да. Аны уялбаш керек кийгенден. Мен бирок чапан алайын десем 5000 экен. Кымбат экен эмес? Ооба. Бирок киймекминчи, аны суктанып кийем, аны. Андан Дайыр байке айткандай, таза кыргызды сиз көргүңүз келсе, айтып атпайсызбы? Бар андай кыздарчы. Себеби мисалга албетте бул эненин тарбиясынан, айыл жердерди карасаңыздар, мындай чоңдордун улууларынын эмесинен алып, тарбиясынан алып келгендер, лично менин энем, өзүмдүн апам тарбия берет. Кызым кашың тербе, себеби илгери каш терген уят болчу депчи. Себеби бизге илгерки тарбияларды айыл жерде көбүрөөк берет. Демек нукура кыргыз кызын көрүш үчүн айылга барыңыз. Келиңиз. Бул жакта сырткы кийимине жараша ички дүйнөсүн билүү маселе деп айтып кеттиңиз. Ал сырткы кийим жөн гана чүпөрөк сапарак, ал адамдын көркүн кооздугу үчүн гана.
Ал мисалы мен анда сөзүңүздүн жообуна ылайык алдыгы кийген кийимиңизге караганда сиздин ыйманыңыз элүү процент деп айтып кете алам ба? Ошентип айта бериңиз макул. Анда өзүңүздү микрофонго кыска шортаны кийип лямканы кийип турган кызды сиз кандай элестетесиз? Мүмкүн анын душасы таза болгондур, бирок мондай эненен алган же болбосо кандайдыр бир деңгээлде тарбиясы жетишпеши мүмкүнчү. Мисалга кыска шортаны кийип, лямканы кийип, клубка кирип аткандар. Сиз ага кандай маани бересиз? Кандай баа бересиз? кыска шортаны кийип жүргөн кыздарды жайдын ысыгында жон гана жүргөн кыз деп элестетем. Сиз элестете аласызбы, ушу биздин шаар манаста тарбиялаган канекей энеси лямкачан жүргөнчү? Мен силерге дагы бир жолу эсиңиздерге салгым келет. Ар нерсенин өз орду бар. Бир тепкич, эки тепкич. Ал учур биринчи тепкич болсо, азыркы учур үчүнчү, төртүнчү тепкич. Бул чоң кыз айтып кетти, сиз уялат экенсиз кыргыз кийимин кийгенден депчи. Азыркы учурда ооба, азыр заман талабына жараша мен кыргыз кийим кийгенден уялам. Эгер мен кыргыз кийимин кийип жүргөн кыздар көп болсо, может мен деле кийип калмакмын. Бул деген заман талабы болуп атат. Бул жерде дагы бир маселе. Бул байке өзү айтып кетти. Алар биринчи тепкичте болсо, азыр 4-чү, 5-чи тепкичте. Демек 6-чы, 7-чи, 8-чи тепкичтер келгенде сиз ага деле таң калбайт экенсиз да. Кудай сактасын анда да, бирок ага деле кыргыз кызы, ага эч кандай таң калыш кереги жок деп. Азыр бир нече талкуулар, ой пикирлер айтылып жатат, бирок коомчулуктан дагы суроолор келген экен, келген коноктордон жооп алганга аракет кылалы. Эгерде кыргыздар ушинтип ар кимди туурап кете бере турган болсо, кыргыздын генофондуна таасирин тийгизиши мүмкүнбү дейт. Генофондко таасир этиши мүмкүн. Мен биринчиден биздин өзүбүздүн этно кийимдерди бардыгына жайылтышыбыз керек, ыңгайлуулукка жараша. Ошо офиске кийеби, сабакка кийеби, салтанатка кийеби, тойго кийеби, ошонун бардыгын билишибиз керек. Ал бир жагы. Экинчи жагы, биз эч качан арабтардын кийимин чүмкөнүп кийинип алууну ташташыбыз керек. Тыйышыбыз керек. Себеби дегенде генофондко таасири тиет. Себеби дегенде эне да, бул кыздардын баардыгы келечектеги энелер. Эне балдарды тарбиялайт, мамлекетке акыл эстүү уул кыздар тарбиялап берип, анан күчтүү мамлекет түзүшүбүз керек. Кыргыз кызынын башка аларды туурап кетишине ким күнөөлүү? Кыргыз кызын башка Европаны же башка бир өлкөнү туурап баратышына бул албетте биринчиден мен тарбияны күнөөлөйм. Себеби азыркы апаларыбыз кыска кийинип алып, бул жагын ачып, көкүрөгүн ачып, чачын кыркып, боенуп, өзү калашынча жүргөнү бул эмне кыздарына тарбия болчу. Анда айтат экенбиз да, кыргыз кызы Европаны туурап баратат. Бул жерде азыркы заманда бизде наоборот болуп калды. Кыргыз кызынан апалар тарбия алып калды десек болот ушул жердечи. Бул ыкмадан кантип чыксак болот? Япон психологу 3 жаштан кийин кеш деген китептин автору, адашпасам Мацуру Ибуро деген изилдеп чыккан. Эмне үчүн заман ушундай болуп атат деген суроону койгон. Биринчи кезекте бул коомдон изилдеген. Экинчи кезекте университеттен, коомдон изилдеп, университетти карап көрдү. Университеттен изилдеди, анан мектепке өттү. Мектептен изилдеди, анан бала бакчага өттү, садикке. Садиктен изилдеди. Акырында барып кайка такалды? Үй бүлөгө такалды. Демек, элибизде жакшы сөз бар. Куш уяда көргөндүн учканда алат деген, кылат деген. Бул жерде биринчи маселе үй бүлөнү оңдош керек. Биринчи кезекте бала туулгандан эмес, ал түйүлдүк болгон мезгилден баштап кам көрүшүбүз керек. Ошондо гана биз нукура чыныгы кыргыз кыздарын тарбиялап чоңойто алабыз деген ойдомун мен. Азыркы замандын ылайыгына, талабына ылайык, мисалы маданият чөйрөсүн карап көрсөк, Жидеш Идрисова чет өлкөгө барып, биздин кыздарыбыз конкурстан кыргыздын желегин бийик көкөлөтүп атканы, бул кыргыздын кызы эмеспи? Анан ошол эле маалда кыргыздын кызы эч качан башканы ээрчиген жок. Анын жүрөгүндө, тамырында аккан кан кыргыз бар. Учурда кыргыз кыздары чындыгында ар кандай өзгөрүүгө туш болду. Бирок бул замандын талабы дешет. Бул өзгөрүү кыргыз үчүн пайдалуубу же зыянбы дейт? Пайда жагы дагы бар, зыяндуу жагы бар. Бул эми аны кабыл алуу адамдын өзүнүн. Азыр бул жерде ар бириңерде жоопкерчилик бар. 100 000 деген телекөрүүчү сиздерди көрөт да, сиздердин багытыңыздар менен кетиши мүмкүн. Үгүт кылганчы. Ана бир нерсе балким бирөөнүн планы болду. Азыр ушинтип кыргыз ушунчага бөлүп салган бирөөнүн планы болду. Ошого талашып атканда мен уялып атам, ушундай темада талашып атканыбызга. Ачыгын эле айтайын, кыргыз ушунчалык бөлүнүп кетти. Бул улутту сактап калууда кыргыз кызы өзүнүн кыргыз экенин сактап калууда бул кийим эле эмес,
негизгиси тилди да эске алуу керек. Биздин кыргыздар ошо орус тилини бир аз азыраак сүйлөп, өзүбүздүн тилди өнүктүрсөк, ошондо улутубуз сакталат деп ойлойм. азыркы учурда айтып атасыздар да, мен бул темага ылайык ушундай ойлоп кетип атам. Кыргыздын кыздары ушул жерде жаткан даражага жеткендиги үчүн ушундай талашып атасыздарбы? Мындай улуттук кийим кийбей, мисалы хиджаб кийген кыздар чоң даражада, мындай бул жакта отурган бикештер төмөнкү даражада элестетесиздерби? Бул жерде эч кимдин даражасын эч ким элестеткен жок. Бул жерде кыргыз кызы кандай болуш керек деген тема. Кыргыз кызы маңдайыңызда отурган кыздардай эле болуш керек. Анын сырткы көрүнүшү эч нерсе чечпейт. Сиздин сырткы көрүнүшүңүз эч нерсе чечпейт. Хиджаб кийипсиз. Ыйманыңыз төпкелеби же мындай чыгып эмне кыласыз? Мен айта албайм. Ошол эле учурда бул кыздардыкындагы. Биз сразу эле келип эле биз ар бир адамдан сен кыргызча сүйлө, орусча сүйлө деп талап кыла албайбыз. Себеби биз жогору жактан башташыбыз керек. Баардык нерсе жогору жактан болуш керек. Жана өлкө башчысынан, депутаттардан баардыгын кыргыз тилин ошолор өздөрү сакташ керек. Ошол жогорку жактан баштагандарды ким тарбиялап атат деп ойлойсуз? Бул келип эле кайра эле келиңиздер, мындай кылалы. Акыркы суроо бул же ой пикирби? Бул жигит менен азыр жыйынтыктайбыз. Мисалы үчүн Россияга барган болсок, иштеген жерде кыргыз тилин сүйлөш мүмкүн эмес. Ол орустардын жеринде орусунча сүйлөсөң ишке албайт. Сен орусча сүйлөйсүң, анан ишке киресиң дейт. Биз бул жерде да талап кылсак болот, орустар сен кыргызча сүйлө, Кыргызстандасың, кыргыздар келет деп. Кызы мурда кандай болгон жана учурда кимге окшош дегеле ушундай нукура кыргыз кызын сактап калыш үчүн ким кандай кам көрүш керек? Балким бул жерде көбүрөөк эркектердин жоопкерчилиги бардыр. Бул жагын эске алган жоксуңар, чынбы? Эркектер деп жогоруда айтып кетти. Эркектердикин дагы эске алгыла, энелердикин дагы эске алгыла, ар бир учурдун талабын дагы эске алгыла дагы көрсөтүүнү көрүүчүлөргө жыйынтыкта өткүлө. Келиңиз апа, сизден баштайлы. Баары бир силердин жүрөгүңөрдө кыргызбыз деген эч убакта унутпагыла, кыргыз экенибизди. Багы кыргыз деген түгөнгөн сайын түтөйт дейт. Кыргыз деген кандай калк экенин эч убакта унутпагыла. Бул мырза жигит абдан жакшы айтып атат. Жана НПОлордун тияк бияктын бизге тийгизген таасиринин жыйынтыгын, мөмөсүн бүгүн көрүп атабыз. Демек, биз ошого каршы туруу максатында бүгүнкү күндө бул студияда ошол телеканалдын бардык коллективине ыраазычылык билдиремин. Себеби дегенде бул дагы бир тамчы катары коомго кошкон пайдалары болуп атат. Бирок бул аз, жетишсиз. Бизде деген мамлекеттик деңгээлде чоң проектилерди ишке ашырышыбыз керек ушул максатта. Ар бирибиз жапатырмак киришкенде гана кыргыздын менталитетин, кыргыздын кыздарын эмес, кыргыздын улутун бардык жактан сактап кала турган бул өтө чоң тема. Бул көңүлгө көк таштай тийген, коомубузду оорутуп аткан, азыр реанимация абалында турган акыбал биздечи. Ошон үчүн биз бардыгыбыз ойгонуп, мырзалар мырзалык милдетин, кыздар кыздык милдетибизди абдан намыскөйлүгүбүздү, ар намыстуулугубузду көргөзгөндө гана биз ушул илдеттен арыла алабыз. Мындан кийинки жаш муундарыбызга мен абдан ишенем, жакшы мыкты тарбия берип, таза жолду тандаганга өбөлгө болобуз деп. Мен айтарым ушул гана, бир улуу данышман айткан экен. Мен көптөгөн кийимдерди көрдүм, бирок ичинде адамы жок. Көптөгөн адамдарды көрдүм, бирок сыртында кийими жок. Бул сөз менен мен эч нерсени айтпайм, бирок ар кимдин өзүнүн ыктыярына тапшырайын. Бул сөздү кандай түшүнүштү? Чоң рахмат силерге. Жанагы эле тарбияны айткым келет. Ар бир ата-эне, ар бир эркек өзүнүн аялдарын, карындаштарын, кыздарын жакшылап тарбиялап алса жакшы болмок. Анан ушундайга келип эле кыздар жаман болуп келип атпайбы? Ошон үчүн тарбияны аябай бекемдеш керек. Мен өнүккөн жактан биздин Кыргызстан баардык жактан өнүксүн деймин. Ал эми башка мамлекеттер кыргыз дегенде кыргыздын көз алдына төрт жагы төп келе турган улуттай элестетсин дейт элем да. Азыркы учурда Дайыр мырзадай жигиттерибизге 45 мүнөттүк эфирде төш какпай, түбөлүк жашоосунда төш какса, анда баардыгы жакшы болмок деп эсептейм. Анан сизге дагы бир айтып коеюн, тил маселеси болгондо, тил маселени сизге кыргызча сүйлөө деп бир айткыдай, сиз бирөөнүн жетегинде жүргөн адам эмес экениңизди эсиңизге салып коеюн. Анан дагы бир маселе, бул жердеги кыргыз кызы эч качан өлбөйт, эч качан кетпейт. Анын жүрөгүндө
тамырында кыргыз деген бар. Ушул бойдон кете берсек, балким мен жаман жакты жаап, жакшыны өйдө чыгарабыз деген ойдомун. Чыныгы нукра кыргыз айымдары бул тарыхта сакталган энелер десек болот. Анда биз ар бирибиз ошол тарыхка кайрылып, алардан үлгү ала турган болсок, анда чыныгы кыргыз кызынын жүзү сакталмакчы. Бүгүнкү көрсөтүүдө дагы бир нече талкуулар болду. Эң керектүүсүн өзүңүздөр иргип аласыздар деген ойдобуз. Ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.